Салам достор, мен уникалдуу коуч Зузу Качиева. Бүгүн силерге сонун бир жерди көрсөтөйүн деп жатам. Өткөндө ушул Макдональдсты көрсөткөм, ушул зданияда, абдан байыркы зданияда, ушул эле зданиянын архитектору, жанагы синагоганын архитектору. Көрдүңөрбү, сырты бир жагынан окшошкондой болуп кетет да. Көрсө, ошо бул бурчу Макдональдс экен, наркы бурчу болсо ЗАГС турбайбы, үйлөнүү үлпөтү регистрация кыла турган жер. Анан мен тойго чакырышты, ошол ЗАГСта венчание деп коет бул жерде. Ичин көргөнгө сонун мүмкүнчүлүк болду. Заодно видеого да тарттым. Азыр мен силерге көрсөтөм ичи кандай экен. Ичи чындап эле абдан байыркы, укмуштуу көрүнүш экен. Көрсө, австро-венгерский держава учурунда жасалган болгондуктан ичи ошондой экен. Анда эмесе сиздерге ичин көрсөтөйүн. Азыр болсо бир аз сиздерге үйлөнүү үлпөтүнүн вайб, ошол вайбты уктуртайын, макулбу? Биздин жаштар үйлөнгөнгө убактысы келип жетти. Анда мен ичине кирейин. Ичине киргенче сыртынан ушундай көрүнүш, машинанын жасалгаларын көрсөтүп коеюн силерге. Булар кандай жасалгалашат. Көбүнесе ушундай бантиктер, гүлдөр экен. Бизде көбүнчө шариктер го дейм. Могу мотоциклди карабайсыңарбы, кандай сонун кылып жасалгалып койгон. Негизи Суботица шаарында көпчүлүк мотоцикл анан велосипед колдонушат да, машинага караганда. Бирок мындай машинелерди көрдүңөр. Ушундай бантиктер менен жасалган машина экен. Анан ичине кирип биринчи кечип калдым окшойт деп ойлосом, кечикпей турун, учурунда барып калдым. Улам ушунча эл көп, улам биринин аркасынан бири үлпөтү тою. Бул жайында да мен өзүмдүн жээнимдин тоюнда барганда да ошондой болгон, Бишкекте. Бул жакта да ошондой экен. Бир жагынан үйлөндүрүшүп, биягынан коноктор чыгып атышат, биягынан коноктор кирип атышат. Көтөрүлүп бартам өтө жакка. Өтө жакка көтөрүлгөнчө да каралачы, кандай жасалгала, кандай укмуштуу нерселер. Потологун карагыла, потологу да кандай сонун жасалган. Кооз. Ичине кирсем, башталып калыптыр. Бул жакты да сиздерге уктуруп коеюн азыр. Ja vám čas tebe svojím menom vyžadujem do vysadenia. Mám na väčšinu ľudí vyšikať čas Анда эмесе достор, барып мен куттуктап, белек алып алган болчумун. Өзүм жасалгалап, бантиктер менен белекти сүрөткө тартпай калыптырмын да, көрсөтүп коймок экенмин силерге. Атайын турецкий кофе үчүн чашкалар болчу, кичинекей тарелкалар менен. Сонун кооз. Анан берип коюп, элдер тараганча, кийинки жаштар, кийинки коноктор киргенче ичин тартып алайын дедим. Көрдүңөрбү? Элдер кирип чыгып, куттуктап, ошентип атышат. Мен болсо бияктарды тартып жүрөм. Карасаңар, бүт эле жарым куполообразный, анан ар бир жеринде эле кооздолгон ондай балкончиктер бар экен. Бир подушкалардын да сүрөттөрү бар экен, ар бир ушундай полукупонный, выпуклый жерлерине. Эшикти да таңалып койдум. Эшик да байыркы эшик экен көрүнүп турат. Карайсыңарбы, стенанын жарымысы эле ушундай жыгачтан жасалган. Бул уже коридор экен. Коридоруна чыксам, коридору дагы узун экен, эки тарапка чейин. Эки тараптан басып, эки тарапка чейин көрүп, бир сыра ичин баарын кыдырып чыктым. Анткени азыр эми жаштар барып сүрөткө түшүп, антимкени кетишти. Менде убакыт бар, ошондуктан мен болсо бул жакта тартып жүрөмүн. Силерге видео контент даярдап, силерди да көрүп калсын деп. Карагылачы, кандай сонун.
холл, бул болсо холл. Уже жаңағы коридордон чыктым, холлду тартып атам. Анан кийин жанагы тепкич менен көтөрүлгөм, ошол тепкич менен кайта ылдый түштүм. Мынакей көрдүңөрбү? Кызыл дорожка экен да, киребишке чейин. Тете болсо главный вход кире турган жер. Баарынын да сонун бул жерде эмне жакты дебейсиңер, момундай карета бар экен да. Байыркы каретаны музей сыяктуу кылып коюп коюштур. Ушунун жанына да сүрөткө түшөт. Мен дагы сүрөткө түшпөй калыптырмын. Өзүм биринчи жолу ушундай сонун кол жерге келип, сонун карап, таң калып, анан кийин серге тартам деп атып, анан кеттим. Мына ушундай ЗАГС сиздер үчүн Зузу Качиева даярдады бул видео контентти. Лайк басып койгула, комментарий жазып койгула, оюңарды билдирип койгула. Жана эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.